ва баракатух. 2018 жыл 27 август. Бизге Кара Көл шаарында жашаган ушу бактылуу эжебиз биздин фондко, коомдук бирикме бирөккө жардам сурап кайрылды эле. Анан ушул эжеге бүгүн мынакей буйруса Кудай буйруп ушул жерде отурабыз. Бизге кайрылганыбыздын себеби эмнеде азыр? Ассаламу алейкум мекендештер. Мен сіздерге кайрылуумдун, элге кайрылуумдун себеби балам болуп атат. Балам генетический оору мукополисахаридоз менен ооруйт. Бул оору өзү организм нарушение деп айтылат экен. Бир органдан бир органы улам ооруп атат. Боору чоңоюп кеткен, башында суусу бар. Анан былтыр башында суусун алдырганбыз. Эми быйыл болсо жүрөгү ооруп атат. Жүрөгүн срочно ушул 2 айдын аралыгында операция жасалла деди. Бул оору өзү сейрек кездешүүчү, миллиондогон эркектен 3 эле адамда болуп калышы мүмкүн экен да. Ушундай оору экен, организм нарушение болот экен. Эми мен ушу баламдын азыркы состояниясын кармап калыш үчүн ушу жүрөгүн биринчи операция кылсам калганына нормально иштеп кетсе жакшы болуп кетеби деген. Азыр балаңыз канча жашта? Азыр балам 6,5 жаш, бирок 4 жаштын состояниясы. Азыр мунун бышылдап дем алганы неден азыр? Азыр мындай дем алуусу жүрөктөн болуп атат, анан мурдунда да адымайт бар. Күндүзү мондай болуп жашынакай болуп жүрө берет, анан түнкүсүн көбүнчө кыйналат. Көбүнчө ушундай состояниеде уктайбыз, мондай болупчу. Ал чалкалап жата албайт, а? Чалкалап жатат бирок көпкө жата албайт. Адышкы болуп калабы? Дем ала албай, ооздору көгөрүп, жүрөгү аябай согуп калат, ошон үчүн дайыма отуруп уктайт. 4 баланын энесимин, 3 кызым бар, балам ушул уулум бар. Жолдошум 3 жыл мурун каза болуп калган. Баламдын оорусуна байланыштуу болду окшойт. Жолдошум да ушу ал бар болсо унчалык кыйналбайт белек. Элге кайрылуумдун себеби ушу баламды сактап калыш керек болуп атат. Биринчи очередь ушу жүрөгүн операция кылыш керек экен. Анан мен элден жардам сурап атам. Айлам жогунан, аргасыз болгонумдан, жалгыз бойлуктан элден жардам сурап жатам. Себеби жүрөктү операция кылганда анын акчасын төлөгөнгө мен азыр мүмкүнчүлүгүм болбой жатат. Ушу элге кайрылат элем, жардам бериңиздер. Баламдын өмүрүн сактап калганга кайрымдуу адамдар көп эле болуш керек деп ойлойм. Борке бир туугандарга кайрылабыз. Мынакей өзүңүздөр көрүп турасыздар. Үйүндөгү жалгыз бала экен. Мусулман бир туугандар пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи айткан, кимде ким бир адамдын, бир мусулмандын муктаждыгына жардам берсе, Аллахым анын муктаждыгына жардам берет деген. Ага эч ким мындай оору бербесин. Аллахым ар бириңиздердин балдарыңыздарды жаман ушул оорулардан, жаман байлардан сактасын. Бирок ушинтип кимдир бирөөбүздүн бала чакабызга ушундай Аллахым ушундай тагдыр берип коет экен, ушундай оору берип коет экен, ушу менен сынайт экен бизди. Ошондуктан келиңиздер, биз дагы пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи айткан, садака кыл, садака силерди үй бүлөңөрдү баледен, кырсыктан сактайт деген, оорудан сактайт деген. Ошондуктан ушу балага, ушул үй бүлөгө жардам берип коелу. Мынакей балдар көрүп турасыңар. Тез аранын ичинде ушу жүрөгүнө операция кылыш керек болуп турат. Бул ишти, бул баланы, ушул баланы сиздерден эч бир үмүтүмдү үзбөйм. Эч качан сиздерди кайдыгер карабайт деп ойлойбуз. Буюрса ушу 2 айдын ичинде операцияга кетиш керек. Бирибизге түркү болойлу, көптү көрсө көл болот деп айткан биздин ата бабаларыбыз. Ошондуктан мусулман бир туугандарга баарыңыздар кайрылат элек. Бул ишти кайдыгер карабаңыздар. Сиздерден суранабыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.